Биздин редакцияга Ноокат районунун Күнгөй Кожоке айылынын тургундарынан арыз келип түштү. Анда айыл башчыга нааразы болгон эл анын мыйзамсыз шагыл казып сатуу бизнес жүргүзүп, андан эл жабыр тартып жатканын жазышкан. Биздин чыгармачыл топ элдин арызында жазылган маалымат боюнча Ноокат районунун көздөй жол тартты. Биздин редакцияга келип түшкөн арыздын негизинде Ноокат районуна караштуу Күнгөй Кожоке айылына келип жеттик. Мына ушул айылга келген учурда азыр айыл тургундары чогулуп, өздөрүнчө чогулуш өткөзүп жатышкан убак экен. Мына ошол чогулушта эмне жөнүндө кеп болуп жатат? Булардын көйгөйү эмне экенин алар менен бирге чогулушуна катышып, сарайча салып көрмөкчүбүз. Алгач жергиликтүү тургундардын кебине кулак төшөп, алардын нааразычылыгынын себебин сурадык. Айылдыктардын басымдуу бөлүгү айыл башчынын шагыл өндүрүүсүнө каршы экендиктерин айтышты. Андан сырткары айылга жасаган иштерине да иштери жылыбагандары четтен чыкты. Эми мен ушу жаштардын мындай көтөрүп атканынан өтө ыраазымын. Себеби мурун эски адамдар бири-бирибизди колдоп, бири-бирибизди коем чукубайлы, тууган элек, ол элек, бул элек деп келгенбизде. Бирок азыр ошого карабастан өзү айыл башчы, трактор бар. Эч кимди көз билбей, айткан элди дагы көз билбей, баары кадырларыбыздын казды. Лицензия жок чыккан. Бу жерде өкмөт дагы бирге да, өкмөт бирге сүйлөшүп, бухгалтер үчүн бирге решип турганда бул каалагандай алып казып, анан кетет өкмөт угушууга караганда 2350 сом төлөп коет экен дагы, анан кийин каалагандай казат экен. Эми бул казганда бир күндө средний 35-40 миң табат экен. Туура ушуга дебей? Шундай экен. Бир күндө. А 10 күндө 400 миң, бир айда 1 миллион 200 миң. А бул эми качандан бери казып атат да. Например, онча адамдын мурун жөнөкөй эле болду, шопур эле болгон. Анан эми жакшы иштеп берем деген айыл башчыга көргөзгөн, мен бармын ушу мен. Өзүм көргөзгөнүм ушул эле иштейт. Бул жерде эң негизги максатыбыз чогулган мыйзамсыз казылган шагалды токтотуу максатында. Бул элдин жайыт жерлеринен шагалды казып, коммерческий интерес болуп, эч кандай уруксат кагаздары жок эле шагалды таштарды сатып түгөтүп түштү. Ушул өкмөттөн, жергиликтүү бюджеттен бөлүнгөн акчанын туура эмес жактарга иштелип кетиши. Кагаз түрүндө иштелген жагы формально башка, фактически башка болгон себеби ошол биздин эң негизги койгон максатыбыз жаштарды ошол акчаларды көзөмөлдөп түздөн-түз айылга, жергиликтүү элге салым бере турган кылыш максатта. Сен чыгарсыздар коюп атпайт. Надо тогутпайт. Бая өкмөткө айтсам, мен бул жерде мен не дейм? Урматтуу телекөрүүчүлөр, азыр ушул Күнгөй Кожоке айылынын тургундары менен биргеликте мына ошол чуулганды чубактын чуусуна айланган шагыл маселеси боюнча мына ошол шагылды казган, шагылды казып алып иштеткен жерге барып өз көзүбүз менен көрүү үчүн баратабыз. Сөз болуп жаткан айыл башчынын шагыл казган жерлери менен жакындан таанышып, көрүп чыгуу максатында Күнгөй Кожоке айылынын жайыт жерлерин аралап, таш жол менен татырама талааны көздөй бет алдык. Азыр мына кыртыш кеткен дагы. Мына кыртыш кеткенде мурда мына жердин урабени оона менен мына болду. Азыр көрдүңөрбү, жар пайда болду. Оякта менин боюмда жар пайда болду. Малды айдап өтө албайсың. Өткөндө өкмөткө барып, арызганбыз. Мен лично өзүм айткам. Жайыт комитетин чакырдык эми. Айыл өкмөт менен немени айткам мен. Кимин кыласыңар деген. Жайыт комитети кылабы, же болбосо Нурлан сен кыласыңбы десе, жайыт комитети кылат деди. Бирок мына жаштар айтты, жайыт комитети дагы кылбайт, буну ким чуккан, ошол өзү сегизет деген да. Бир жума сурак бердик. Азыр эч кандай кабар жок. Сурагы бүттү. Жергиликтүү калктын айтымына караганда, бул жер башта кадимкидей эле түз жол болгон экен.
Азыр аны далилдеш үчүн мына ушул айылдын тургундарынын бирин кепке тартып көрөлү. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Ушул биз турган азыркы мына дарыя бул жерден башта суу ага беле же эмне бул жер? Бул өзүм мал жайы, өзүбүздүн мына Петров айылынын мал жайы эле. Анан эми о жерден немелер кум керек болуп калып, мына жерден ала баштады. Ала ямадан баштап ошо башына чейин ала баштады. Элге сатылды. Ушул биздин мал жайыбыздар кичинелип кетип атат. Сел келет, сел толтуруп коюп атат. Белгисиз болуп ушул адамдардын көйгөйү ушул. Ушул эле жери же да мындан башка дагы жерлер? Дагы мындан башка дагы жерлер бар. Сай-сайда ушундай жерлер бар. Алынып атат бардыгы. Алынып атат. Азыркы учурда бул жерден машина эч кандай каттай албай калдыңызбы? Каттай албай калды. Малам эми коркуп кече 2-3 мал тыгылып, өлүп, мала балдар айтмакчы 5 ат менен жүктөп чыгып кеттик. Тыгылды, жамгырда сел келди, ала албадык, өлүп кетти, эртеси токтогондон кийин алып чыгып кеттик. Азыркы учурда жергиликтүү элдин койгон эң негизги талабы мына ушул жайытка болгон каттоо жолун кайрадан калыбына келтирип берүүсүн талап кылып жатат. Биз азыр мына ушул суроолорго алдыдагы мүнөттөрдө биз менен бирге болуп турсаңыздар, баштан бери бизге баш каарман болуп жаткан айыл өкмөттүн өзүн сөзгө тартмакчыбыз. Шагыл казылып, ик жиги билинбей калган жол башта Күнгөй кожокеликтерди жайытка жеткирип турган. Дал ошол жол аркылуу кышкыга тоют камдап, чөп ташып келишкен. Бүгүнкү күндө жолунан айрылып, анын артынан айылдын тиричилигин өткөргөн эң негизги каражат болуп саналган мал жандыктары да бирин-экин мына ушул жерде пайда болгон жаардан кулап, өлгөн учурларда каттала баштаган. Андан кийин биз эл айтып жаткан көпүрөнү көргөнү келдик. Бул көпүрөнү карап туруп, чынында эле айыл башчы бир аз алешемдикке жол бергендей сезилет экен. Күнгөй Кожоке айылы менен Жаркоргон айылынын, ошондой эле Күнгөй Кожоке айылынын жашоочуларынын үлүш жерлери менен байланышып турган жападан жалгыз мына ушул көпүрө. Бул көпүрө айыл башчынын темиргеси менен айыл өкмөттөн 200 миңден ашык акча бөлүнүп тургузулган экен. Бул 200 миң сом бул көпүрөнүн азыр мен сиздерге көргөзүп берсем, бул көпүрө өзү мына 1, 2, 3, 4 метр көпүрө болсо, 3 метри бул башта курулган эски көпүрө. Ал эми 200 миңден ашык акчага мына бул 1 метри курулган. Мындан алып карасак, жөн гана кожо көрсүн, эл уксун деген тейде гана галочка үчүн жүргүзүлгөн иш экендиги жөнөкөй көз менен караган адамга да айдан ачык көрүнүп турат. Айтайын дегеним, карапайым калк ага келтирилген материалдардын басымдуу бөлүгүн чогултуп берген деп айтышууда жергиликтүү тургундар. Көпүрөнү көрүп, сугубуз түшүп, суктанып бүткөн соң, Исанов айыл өкмөтүн көздөй бет алдык. Максатыбыз жогоруда айтылган айыптоолорго айыл башчы өзү кандай жооп берет болду экен. Мына ошону угуу. Биз азыр Күнгөй Кожоке айылынын айыл башчысы. Эртеден бери бардык күнөөлөр айтылып жаткан мына ошол айыл башчынын иш ордуна келдик. Азыр биз ага айтылган бардык кенелердин чын төгүлүн билүү максатында өзүнө соңол узатмакчыбыз. Бирөө барбы эже? Жакшысыздарбы? Жабып алганыңыздардан. Эже, сиз бул жерде жоопту катчы болуңуз? Биз телевидениеден келдик эле. Айыл өкмөт менен жолуга алдык эле, өкмөт башы менен. Администрациядан эле жана звонок болчу. Администрация Нокат районундабы? Айыл ошко башым керек, бир документтерди алып кеткен.
Азыр келбей экен. Сиз ордуна жооп бере бересизби? Бул Күнгөй Кожоке айылындагы окуялар боюнча. Биз келдик, элдер аябай наразычылыктарды билдирди. Кабардарсыздар да бул. Баягы кум шагыл Шагыл алынып аткан боюнча. Окшойт, элдер келишти. Жаштар келип анан эметкенден ошол айыл башчысы токтотуп эме кылды, азыр албай эле. Айыл баш. Буга чейин каяктан уруксат алып албай алып жүргөндөрдүн? Жашай калды. Чаң бекенчи. Сиз билбейсиз, Маалыматым жок да. Ал айыл башчы ушул акыл деген байт өзү кайсыл жакта отурат? Байт өзүнүн эмеси бар. Онда бүгүн ишин тапшырып чыксын дегенден бүгүн неге тили жетектер жазы салып барганчы. Арыз жаздыбы азыр? Арызын качан жазды же? Көрсөңүп көрөлүчү. Алыңыз. Бул арыздын жана жазса же бул бүгүн жазды 14-июнга числосун коюп турган, задний число менен. Исанов айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысынын жоопторуна караганда, айыл башчынын арызы анын колуна бүгүн тийген. Бирок арыздын жазылган күнү биз барган күндөн 3 күн мурда жазылган деп мөөнөтү көрсөтүлүп турат. Айыл өкмөт байкебиз иш ордунда жок болуп чыкты. Жооптуу катчысы аны райондук администрацияга кетти деп айтышты. Кийинчерээк биз райондук администрацияга барган учурда бизге кошулуп, аким өзү да аны издеп жатканын айтты. Биз болсо мындан кийин айыл башчы Акылбек Алибаевга телефон чалдык. Абонент разговаривает по первой линии. Пожалуйста, ожидайте ответа или перезвоните позже. Алло. Алло. Ассаламу алейкум. Алейкум. Бул Акылбек экен? ЛТРден Орозбек Шарабдин уулу тынчыңызды алтат. Сиздердин айылыңыздарга келдик элек, байке. Сизге жолугайын дедим эле, бир эки суроо бар эле. Болду. Могул айыл өкмөтүнүн мекемесинде турабыз. Арадан бир нече убакыт өткөн соң айыл башчы Акылбек Алибаев да келип калды. Анан ага болгон бардык суроолорубузду четинен бере баштадык. Мен ошол жерде аралашып иштеп атам. Эл 6000 калк бар да бул жерде. Анан 20-30 адам жамандаса, анан президенттер шайланып 70% голос менен туру. Анан мен тегиз жакпайт экенмин. Бирөөлөр мүмкүн ол бир эме кастоо бардыр. Мен мисалы үчүн эч ким менен урушуп алып, тоготпой эле басып төйлөп тепсеге де биз алпамыш эмеспиз эми. Канча жылдан бери ушул шагылма менен алек болобуз? 5 жыл болду да. 5 жыл болду. Айыл башчы болгонуңузга канча жыл болду? 10 жыл болду. 10 жыл болду. Күнүнө канча рейстен садат элеңиздер? Эми келгенине жараша да, бир 15 рейс жүктөлөт, 20 рейс жүктөлөт. Мыйзам алкагандай бир документ жасаттыңыз беле же? Уруксат кагаздарды биз эме баягындай эме алгыла деген эле. Лицензияга мына сайга уруксат бербейт деген да. Сайга берилбейт, токтот дедиле. Onu toktоткондон кийин анан алдыргачы ошо сел алган жерлерди биринчи айыл өкмөттөн ошо дамбанын немелери толгондо ошолорду кичине болсо дагы алып пасайткыла деп ошодон алып анан элге өзү ол кум онча эле кетпейт фундаментке. Анан ошол алып эме кылганбыз да. Бул сары кум өзү ылай кум. Мындай эле кетпейт. Лицензия алган эмессиз татак? Жок. Лицензияга уруксат бербейт экен да. Сайга. Сайдан канча жыл сайды каздыңыз? Сайда 2 жыл иштедик. Азыр эми адыр жактан ошол МЧСтин дамбаларынан алып иштеп эме кылат да. Менен башка 7 экскаватор бар. 4 ушундай Samsung, 3 беркимдей Scorpion. Алар кимдердики болот? Ошо элдердики, ошол жерде ол дагы буга окшогон жарандардыгы. Бул жерде айтылат, жалаң сиздин туугандарыңыз анын бардыгы деген. Мен туугандарым менен бир атамын карындашынын балдарынын балдары да эми. Атамын карындашынын балдарынын балдары жыйын болуп кетет бизге. Жалпы канча акча жумшалган ошол көпүрөгө? Бул 16-жылы курулган. Онун канча эсимде жок. Мен бухгалтериядан кат менен кайрылганда биз жазып беребиз деген. Элден чогулган распа? Эл чогулткан эмес, ол жерден Данияр деген ошол жеке ишкер бар, цемент заводунун директору. Ошол 30 000 берген, ол мынакта Карагай такта турат, 8 та коюлган. Onun pulu men кармаган да эмесмин, депутаттар алып келип ошол өздөрү мурда ремонт кылган. Мен кеңейткенмин.
1 метрге. Айыл башчы 5 жыл эч кандай уруксат кагазсыз иш алып барган экен. Бул өтө жаман көрүнүш. Бирок жакшы жери элдин койгон талабын аткарып, айылды жайыт менен байланыштырган жолдордун калыбына келтирип берем деп сөз берди. Көрүп келдик да барып ошол жерде. Экөөнүн тең эле жолу бар экен эле баштачы. Четте жолу бар экен эле, ал чукулуп кетиптир бардыгынча, ушул экскаватордун издери турат бардык жердечи. Анан ошол жолдорду калыбына келтирип бересиз. Келтирип берем. Эмнеси бар, тегиздеп коебуз. Мындай иштер болуп, айыл эли каршылык көрсөтүп, көрүнгөн тарапка арызданып атышса, аким эмне унчукпайт деп Ноокат райондук администрациясына баш бактырт. Бир жолу дагы ушундай учур болгон. Мыйзамсыз шагыл казып алганда 1 миллионго жакын акча чөгүткөнбүз. Муну азыр экотех инспекция барып кармайт. Налогуга тапшырат, налогу менен биргеликте келтирген зыянды, төлөмөгөн салыкты орточо эсепте чыгарып беришет. Чыгарып төлөтөт. Мамлекеттик экологиялык инспекция бул 5 жыл ичинде эмне үчүн бул кишини көрбөй же укпай келет, же буларды байланыштырган кандайдыр бир башка жагдайлар барбы деген шек туулуп, мамлекеттик экотех инспекциянын эшигин кактык. Жалпысынан быйылкы жылы 30 миң штраф салдык. Ошол Исанов айыл өкмөтүнөгү өзүм билемдик менен казып аткан кумшал казгандарга, андан сырткары Исанов айыл өкмөтүнүн жетекчилиги менен ал жеринде тыгыз байланышта түшүн иштер жүргүзүлдү. Буга чейин да ошондой учурлар катталганбы? Ооба, буга чейин да учурлар катталган. Былтыр 2018 жылда белгилей кетсем, Кармышаковго, Рахманали Баитовго дагы 2 жаранга 4 ушул эмеде 7,5 миңден штраф салынып, өзү чара колдонулган. Айыпка тартылгандардын аты жөнүн айтып атпайсызбы? Ошолордун арасынан Алибаев деген фамилия же Акылбек деген ат. Ошол кишиге кандайдыр бир айып пул салып, же кандайдыр бир жазанага тартылган учурлар катталганбы ушул 5 жыл аралыгында? Эми 5 жыл аралыгында мындай болот экен да. Биз ошо рейд учурунда экскаватор казып аткан бала болот. Ошол казып аткан баланын факты кармалганда гана ошого сала алабыз. Ал ошо экскаватордун аркасында турган адам болушу мүмкүн, ол жаран. Бирок ал тартылган эмес. Биз ошол менин жакшы эле эсимде, ушул 2018-2019да ал жөнүндө эме болгон жок, факты болгон жок. Кем байлыктарга болгон кайдыгерлик бул өлкөгө болгон кайдыгерлик. Андыктан өлкөнүн ар бир жараны жаратылышка аяр мамиле жасап, өз пайдасын ойлогон шылуундарга табиятты тартуу кылып койбошу керек.